азыр Капырагайдын иш бөлмөсүндө турабыз. Капырагай биринчиден эле өзүнүн эшигине директор деп жаздырган эмес экен. Жөнөкөй эле эксперименталдык кабинет. Анан мен ак үйдө, Американын ак үйүндө болдум, Капитолийинде болдум. Капитолий деп коет, жогорку кеңештин баракы ушундай да. Анан университеттерде, мисалы Колумбийский университеттерде болдум да. Ошол жерде ушундай мебелдер сакталып турду. Ошол жерде. Эми дагы бир кайталап кой. Мен эмне үчүн ушуну айтайын деп атам да. Эмне үчүн айтайын деп атам? Мен жанагы Капитолийде дагы конгрессмендер, депутаттар Американын ошо дүйнө жүзүн алай. Дүйнө жүзүн башкаргандар да эмес өчү. Ошолор ушундай эле отурат. Ушундай эле отургуч, анан ушундай эле эски дайым бүт классика сакталган и жазат экен да. Аларда бир кожаный жаңы бир заман жаңысы мына. Заманбап мебель жок эжеке. Анан доскаларын көрдүм, Колумбийский университеттеги аудитория доскаларын көрдүм. Бүт эски. Бүт эски. Баягы пор менен жазат экен доскаларынычы. Анан мен будан ушул мен айткым келет. Будан туруктуулук. Туруктуулук бар жерде өнүгүү бар экен да. Ошол университеттер мисалы жүздөгөн жыл тарыхы бар да. Жүздөгөн жыл. Буну алмаштыруу менен окуу өзгөрбөйт го. Бул эжекенин аты ким эле? Нарбы эжеке окушуган преданный мугалимдер келип калбайт го, буну алмаштыруу менен элечи. Капырага окушуган агайлар буну алмаштыруу менен эле келип калбайт. Бизде азыр көпчүлүк мектептерде жаңы директор келсе, болду, всё, мынаны алмаштырат. Ал ушу менен алек да. Мынаны алмаштырат. Буну алмаштырган менен ушул эле функциясы бул адам отуруш эле болду, всё. Сен чөсүң, мына менен иштебейсиңби? Жок да, бизде только стройка болушо, мынаны шыбайт анан эле бутларын кууп чыгат, кайра башкарып келет. Бир көчүү 2 пожарга барабар. Бир көчүү. Агай канча жыл демек көчкөн жок да. Значит, пожар болгон жок. Значит, бул агай өнүгүүнүн гана жолунда болду. Мен буларды аз көрүп, ошол Америкада ошончо дүйнө жүзү башкарып, дүйнө жүзүнө таасир берген өлкөлөрдөгү нерсени ушуга салыштырдым мен азыр. Салыштырдым. Рахмат сизге. Рахмат.